кургак учук оорусунан 100%га чейин мындай айыкса болот. Анан ушу кургак учук оорусу менен оорубай калыш үчүн киши сергек жашоо менен алектениш керек. Бул деген биринчиден туура тамактануу. Экинчиден баягы ар түрдүү жаман адаттардан, арактан, наркотиктерден, анан кийин жакшы тамактанып, өз убагында жүрүү. Бул деген сергек жашоо. Себеби мен айтып кетпедим, кургак учук оорусунун негизги бул ооруп калуунун белгиси, бул себеби бул иммундук системасынын түшкөнү. Эгер киши жакшы тамактанып, жакшы эс алып, жакшы жүрсө, иммундук системасы да жакшы болот дагы, кургак учук оорусуга чалдыкпашы мүмкүн да.